Ассаламу алейкум, урматтуу биздин эжелер, агалар, достор. Биз кайрадан бала тарбиясы боюнча сөз кылууну, кеп кылууну баштадык. Бүгүн дагы сиздерге бала тарбиясы тууралуу, балдардын психологиясы тууралуу өзүбүздүн каада салтка, динибизге, улуттук өзгөчөлүгүбүзгө таянган баалуу маалыматтарды, акыйкаттарды тартуулайбыз, сиздер менен бөлүшөбүз. Студиябызда өтө сыйлуу коногубуз бар. Коногубузду дароо тааныштыра кетейин. Молду Исмаил уулу Мухаммед Ажы агайыбыз келип отурат. Абир кайрымдуулук фондунун негиздөөчүсү жана коомдук ишмер агайыбыз. Агай, куш келипсиз. Ассаламу алейкум. Рахмат. Алейкум ассалам. Ислам дининин жана өзүбүздүн тарыхыбыздан, каада салтыбыздан бир таасирленген, ошол жактан бир акыйкаттар суруп чыккан бир маалыматтарыңыз менен бөлүшүп кетесиз деп чакырды агай. Биринчи эле суроо да агай. Biz bala tarbiyasında kээде bir орустардын психологторуна, кээде европалыктардын психологторуна кайрылып bir багыт алып жүрөбүз да. Негизи биз мына кыргыздар, кыргызстандыктар бала тарбиясында эң биринчи кайсыл жакка карап багыт алышыбыз керек? Эмненин негизинде кетишибиз керек? Рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бала инсандын жашообу бир дарак болсо, анын мөмөсү перзент болот. Перзент бир дарак боло турган болсо, анын мөмөсү, анын адеби болот да. Бул өтө жакшы тема, өтө жакшы сен козгопсуңар. Азыр күндө ар бир үйдө десек да жаңылышпайбыз, баланын тарбиясы туурусунда. Көйгөй өтө көп. Байда да бар, кембагалда да бар ошол. Мусулманда да бар, мусулман эместе дагы ушул. Айрыкча азыр күндө баланын тарбиясы туурусунда ата-энелер балдарын тарбиялай албай калды. Мен ушу сөзүмдү баштап, менен Кур'ан аяты менен айтайын. Себеп адам баласынын бул дүйнөдө рахатта жашап, ахиретте бейишке киришчүн туура жол Кур'анда бар да. Ошон үчүн мен Кур'ан аятыдан бир далил келтирип, анан кийин сүйлөсөм, уруксат берсеңиздер. Алла субхана таала Лукман сүрөсүндө айтат: "Аузу биллахи минеш-шейтанир ражим. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير." صدق الله العظيم. Бул аятта Лукман өзүнүн баласыга айтканын айтат. Лукман Хаким деген кебелер пайгамбарлардан дешет. Ey уулум дейт. Эгер сен сарыкычынын уругу чалык бир иш кылган болсоң, ал ишти туюк эшиги да жок, тешиги да жок, туюк таштын ичинде кылсаң да, же асмандарда кылсаң, жерде кылсаң дагы, ал ишти Аллах Таала алып келет деди. Кыямат күнү. Жакшылык иш кылсаң дагы, жамандык ишин. Мына баландар, ey уулум, сен кандай иш кылдың, элде эртең кыямат күнү ал ишиң козголот, анан жооп бересиң деген. Ошо баланын тарбиялаш үчүн, балага тарбия бериш үчүн, баланы жакшылык иш кылсаң да Алла көрүп туруп, анын сыйын аласың, жамандык иш кылган болсоң да анын жазасын аласың. Бул аятта кыямат күнү эмес, бул дүйнөдө да көрөт да. Эгерде бала жакшы тарбияланган болсо, ата энени эл каратат. Эгер жакшы тарбия ала албаган болсо, ата энени бала жер каратат. Ошондон биздин келечегибизди улуп, улутубуздун дагы, уруубуздун дагы, жеке өзүбүздүн дагы келечегибизди улап келе турган перзент болсо, перзенттин тарбиясына көңүл буруш керек да. Элибизде бир сөз бар. Адам баласын баксаң, оозу мурдуң кан болот, айван баласын баксаң, оозу мурдуң май болот дейт. Бул дегени бирөөдүн баласын же жетимди багып эмес, өзүңдүн балаңды дагы тарбия бербей эле жедирип, ичирип бага берсең, оозу мурдуң кан болот. Бир күн оозуң ауырат, ыйлатат. Азыр канча, мына мисалы үчүн кече совет доорунда, атеисттик доорунда балдар ушундай кылды. Мисалы үчүн өзүбүздүн эле жогору чиновниктердин, же болбосо чоң кызматтагылардын балдары мына ушундай. Көпчүлүгү наркоман болуп кеткен, балдары сөз укпайт. Мына ошол тарбиянын жоктугу да. Биз мына балдардын тарбиясын жаштыгынан беришибиз керек. Мен мисал келтирейин. Кимде ким эшигинин алдыга дарага кетти. Анын мөмөсүнү жана саясын. Бирок эч ким эшигинин алдыга тал кайрага чекпейт да. Же терек экпейт, же жүзүм, же башка мөмөлүү дарага кетти. Анын саясы да болот, мөмөсү да болот. Бирок ошол мөмөлүү дарактаган сорто боюна
жакшысын эгет. Биз даракка көңүл бурабыз, балдарыбызда мына ошондой сортовой балдар. Балдарыбыздын келечекте атыны угуп, элге кызмат кылган болсо, башка жерсе, аны балаңа жакшы тарбиялапсың деген сөздү угуш үчүн да. Мисалы үчүн бала ата-эненин көтөрбөйт, кийимин жуубайт, башка кылбайт. Эмне баланын жакшы эле болгон болсо ата-энеге сыймык ошол да. Агай жана мисалы чоң кызматта, жетекчилик кызматта иштеген адамдардын балдары бир аз көйгөйлүү болот дедиңиз да. Эмне үчүн ушундай болот? Баланын тарбиясыга эң биринчи баланы алалдан жедириш керек. Адалдан. Адалдан жедириш керек. Мана мисалы үчүн машинанын моторуга туура эмес майды курсаңыз, жолдо куйсаңыз, жолдо каласызбы? Ошондой эле адам баласынын курсагы бул адамдын бензиндин багы окшош. Жок, туура эмес май койгон болсо, тарбиянын эң бузулушу ошо тамактан болот да. Бирөөдүн акыдан болот. Бир пикир кылып көрөйлү. Чөйрөбүзгө, же өткөн өтмүшкө эл башкарган адамдар бар да. Эл башкарган адамдар бар. Алар ойлобостон ал жактан жереп, бир жактан жаздырып коюп жеп, же болбосо бирөөдүн аны акыны жеп, бирөөлөрдү иштетип туруп бербей, балдары инвалид да. Баласынын колу буту инвалид эмес, мээси инвалид. Же парахор, же сүткор, же аракхор, же болсо дагы ошогон корлор да. Ал эми кембагал болсо дагы бирөөдүн акысын жедирбеген, же болсо динди кармаган адамдар, бирөөсүнүн акын жегендер. Алардын балдары эл сыймыктанат да, өзү эмес, эл да сыймыктанат. Ошондон балдардын эң биринчи тарбиясы балдарга адалдан жедириш керек. Пешенеттер жедириш керек. Мээнет менен жедириш керек. Бирөөдүн акын жедирди, бала ошондо бузулат. Кандай адам болбосун да. Алардын тамактын биринчиси бирөөдүн акы. Биринчи ордунда турат. Эң буза турган нерсе бирөөлөрдүн акын жедир. Мисалы үчүн кээ бир адамдар бирөөдү иштетип акысын бербей коет. Демек баягы категорияга бөлүп турган болсо да эң күчтүүсү. Эң күчтүү буза турган нерсе. Анан пара менен балдарды багат. Сүткорлук менен багат. Дагы ошогон зулум менен багат, бирөөлөрдүн буюмун тартып алып, жерин тартып алып, мына ошол. Экинчиси ошол арам тамактарды жеш. Мана мисалы үчүн азыр адамдар үйдө тамак жебей турган болуп калды. Көчөдөн жейт. Же биздин устаздарыбыз көчөдөн тамак жебейт эле, жедирбейт эле. Мен өзүм деле ошондой эмне. Мына мисалы үчүн азыр ашка тойго барсаңыз, баягы тооктун киринин коет. Анан дагы башка нерсе, ошого окшогон нерселерди. Мен үйүмө да келтирбейм ушул нерселерди. Анан колбасаларды коет. Акчанын аркасынан түшкөн адам адалды издебейт. Алар арзан алып, кымбат сатышты каалайт. Арзан эт келген болсо, көзүңүз менен көрбөдүңүз, ал машина сүзүп кетип өлүп калган болсо, ошондо алып келип берген болсо, тартып ала берет да. Мисалы үчүн азыр интернеттерде жүрүп көрүп да, грилдерди, башкаларды кандай жолдор менен да. Ошон үчүн балдарыбыздын жеген тамагыга да көңүл бурушубуз керек. Ошондой эле баланын тарбиясы үчүн ата менен эне өзү тарбиялуу болуш керек. Буга бир Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бир жигит келген, жаш жигит келип, "Я Расулулла, мага осият кылың. Мен үйлөнмөкчүмүн, кандай аялга үйлөнөйүн" деди да. Анда Расул саллаллаху алейхи ва саллам балдарыңа эне танда деди. Караң, өзүңө аял тандава деди, балдарыңа эне танда деди. Келечектеги балдарыңда, мисалы үчүн инсандын өмүрү кыска болушу мүмкүн. Эркек киши алыста, сапарда, мисалы үчүн азыркы күндөгүдөй мигрантта, же болбосо согуш болгон болсо көп болот да. Ошол убакта бала кимдин колдо болот? Эненин тарбияланат. Ошон үчүн балдарыңа эне тандады. Эненин кулку жакшы болсо, мүнөзү жакшы боло турган болсо, мына ошол тарбия. Дагы бир жагы баланын тарбиясында айыл жерде тарбиялаш керек. Шаар жердегилер ыктыярдуу түрмөлө дейм да. Үйүндө дубалдын ичинде, детсадка барат дубалдын ичинде, мектепке барат дубалдын ичинде, качан көрөт? Жаныбарларды же телевизордон көрөт, же сүрөтүн көрөт. Тирүүсүн көрө албайт да. Айылдагы балдар көчөнүн баардык адамдардын атыны билет. Атын эмес, адамдардын малын дагы, түсүн дагы тааныйт. Ошондой эле неме менен, ким менен болсо саламдашып. Ал эми шаардагы балдар коңшуну тааныбаса,
Biri менен саламдашты билбесе, башканы билбеген болсо, телевизор көрөт, ушун менен өмүр өткө да тез эле балдар чоңоюп калат. Пайгамбарды да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдагы айылда тарбиялаган да. Айылда дегенде төрөлгөн жери шаар, анан баягы сүт энеси. Демек, жана кабат-кабат үйлөрдө, батирлерде бала тарбиялаш кыйыныраак мындай айыл сыяктуу жерлерге караганда. Ооба. Себеп айылда бири-бириге кирет. Бири-бири менен көрүшөт. Конок келет, аны сыйнайт, башка болот. Ошондо балдарды жумшалат да. Баланын канчалык көп жумшаса, ошончолук аң сезим ашат да. Бала дегенде эркек баланы, эркек баланы. Эркек бала да, кыз бала дагы. Бирок эркек баланы эркек кылып тарбиялашыбыз керек. Биз эркек баланы эркек кылып тарбиялаш үчүн тарбиячы эркек болуш керек. Азыркы күндө эркек балдар аял табият болуп калды. Кыз табият болуп калды. Ушунчалык жалтанчак, коркок. Мени кечиресиз, бирок бул туура келбесе да мен айтайын, мушташса да талпа менен мушташат. Колго таш алып мушташат. Илгери андай болгон эмес да. Балдар коркок. Себеп энеси детсадка барса да эжеи, мектепке барса да эжекеси, эркек жок. Бул нерсе үчүн мамлекет бул нерсе үчүн көңүл колго алыш керек. Эркек мугалимдерди эң кеминде мен айтамын, эң кеминде 50% эркек мугалим болуш керек мектепте. Себеп тарбия. Бала неме кылган болсо, эшикти жаап мектептен класстан чыгып кетет, эжекеси ойлонуп отурат, катан атасын баштап келет экен, энесин баштап келет экен. Ал эми эркек бала болсо, ана көчүгө деп туруп, бар, атаңды айтып кел дейт. Атаңды чакырам дейт. Эркектин тарбиясы башка болот. Ошондуктан мен убактан пайдаланып, илим берүү министриге президентибиз да ушуну сөйлөмөксө, эркек мугалимдерди мектепте көбөйтүшүнүн статусун көтөрүш керек. Тарбия биринчи ата-эне тарбиялайт, экинчи мектеп тарбиялайт, үчүнчү коом тарбиялайт, төртүнчү мечит тарбиялайт. Бешинчиси аны орган тарбиялайт. Алла жеткизбесин, ал же штраф, же түрмөгө алып кетет да. Азыр энди тарбия бере турган ата-эненин өзү жок, базарда отурат. Же болсо мигрант Россияда, Казакстанда, башка жакта жүрөт да. Баланы качан бел? Аны карыган кемпир чалдарга коюп койот. Бизде жаштыгыбызда айтат да, кемпирдин баласы карга жарабайт деп. İşke жарабайт. Ал аят да. Ата-энеси эме дейт экен деп. Ал эми мектепте болсо тарбияны алып койду. Бир бала туура эмес иш кылып койгон болсо, мектептин директоруга жабышат, аны иштен алат, же болсо мугалимге неме кылат. Аны бир мектепке барып мени ушул турса сурашты да. Ана мен айттым, энелерге айттым. Ата-энелер чакырган экен, 6 эле эркек келипти, калгандар бүтүн аялдар келипти. Ана мен айттым, бала кимдики дедим. Бала кимдики? Мугалимдикиби, ата-эненикиби? Эгер балдарыңар жакшы окуп, мектепти бүтүп, институт келип, акча таап келген болсо, мугалимге береби, ата-энеге береби? Ата-энеге берет. Бала кимдики экен? Ата-эненики. Мугалимге бербейт да. Ошон үчүн баланын тарбиясыга ата-эне көңүл буруш керек. Ата-эне мугалимге болуш керек, балага бул болушпаш керек. Ал эми коомдагы кайдыгер болду. Коомде мурдагы аксакалдар көчөдө жүргөн баланын чачын өскөн болсо, чакырып, колунан кармап, эмне салам бербейсиң, эмне башыңын чачың өсүптүр, чачыңды албайсың деп ушуну берди. Биз жаштыгыбызда аксакалдар ушундай эле. Азыр аксакалдар жаныга барса, сигарет сурайт, нас сурайт, ушундай болуп калды. Же саясат жөнүндө. Саясатты сүйлөйт, өзүнүн бала чакасын башкара албайт, анан кийин немени парламент сөз кылат да. Буну менен тарбиябыз оңолбойт да. Ал эми ата-эне мектеп ушундай болгон болсо, мечит дедик. Мечитке ким барып жатат да? Мечитке көпчүлүк балдар барбайт. Мечитке балдар барган болсо, балдар адептүү болот, тарбиялуу болот, ата-энени сыйлайт, өзүнөн улууду сыйлайт. Бул нерсе эч жерде айтылбай турган болуп калды. Жакында эле мен кызым өткөн жылкы окуу жылдын аягында башталгыч классы бүттү да. Бир окуяга көп болду мага, аябай таасир берди. Ошо кызымдын ата-эне классташтардын ата-энелеринин WhatsApp группасы бар экен. Карасам, эжеи жазып атат. Паланчаеванын дини күндөлүгүн текшерип коюңуз. 3 жолу катарынан 2 койдум, көрө элексиз. Түкүнчаева сабакка келбей атат, Паланчаева сабакта окубай атат. Сабак боюнча эжеи толтур нерселер жазат. Эч кимден жооп жок. Анан бир күн ошол эле эжеи мына окуучулар эми бүтүп атат. Ошого окшош бир көйнөк алалы, жалаң кыздар окуйт да. Окшош көйнөк алалы ошо бүтүрүү азанына десе, эми апалар жазып башташты, түнкү саат 3кече сүйлөштү көйнөктө. Сабагын айтса, баасын айтса, бир ата-эне мындай ооба жок дагы деп койбойт да. Анан ошодон түшүнүктүү болду да. Демек биз биринчи ошо
Ата-энелерибиз, айрыкча апалар, аталар сиз айткандай кичине неме болуш керек экен. Бул балдарыбыз биздин келечегибиз да. Бул мамлекеттин келечеги, улуттун келечеги. Ошол улутту улут кылып. Мисалы үчүн азыр балдар кыргызча сүйлөбөйт. Ата-энеси да сүйлөбөйт да. Кай жерге барсаң, ашканага барсаң да меню деп келет. Онун кыргызчасы жокпу? Аны лепешке деп келет. Кандай эт менен десем, говядина дейт. Уйдун эти, койдун эти дейт. Аллага шүгүр келтирсек, өзүбүздүн элибиз бар, неме, мамлекетибиз бар. Бейин желегибиз бар. Бул улук нерсе. Бул нерсе үчүн зор кичик ар бирибиз бул мамлекеттик тилге, улуттун тилге көңүл бурушубуз керек. Балдарыбыз тилин жоготпосун. Бул да тарбия да. Анан агай азыр мындай болуп да, жанагы жалаң аялдар тарбиялайт дебедиңизби? Бала бакчада болсун, мектепте болсун. Эми ушул аял киши иштебесе балдар ачка калат. Күйөөсү жок. Бар болсо дагы кээ бирлеринки сиз айткандай немеде жүрөт, сыртта жүрөт. Ошол жалгыз бой энелер балдарды кантип тарбияласа болот? Биринчиден бул нерсени батыштын саясаты Совет дöwrүндө ушинтип баланы энеге алып берип туруп ажыраштырууну анда көбөйттү. Баланы эне тарбиялай албайт. Жана айттык го, баланы ата тарбиялайт. Ажырашкандын кырка турган нерсе аял кишиге эң кымбат нерсе бала. Баладан ажырагандан көрө өлгөнүн артык көрөт. Мисалы үчүн бир жылан келе жаткан болсо, эне жыланды куйругунан алып ыргытат, ошо баланы жеткизе койбостон. Ушундай баланы. Ошол ажырашууду балага алып берип, эрге алып берген болсо, азыр мисалы үчүн аялды 3-4 баласы менен ажыратып коюп атат, алименттейт, эркек алиментте да бербейт, башканы бербейт, жаш аялды алып кетип жатат. Аял же күйөөгө чыга албайт, же иштеп акча таба албайт, 3-4 бала менен жана сиз айткандай. Эгерде ошону 3 баланы эрге алып койсо, ага башка бирөө тийбейт да. Анан балдар ыйлайт, башка болот, ооруйт. Эркек андан көрө энесин алып келем дейт да. Экинчиден энеси дагы сагынат балдар. Энеси болсо баласынан ажырамаш үчүн неме кылат. 3 бала менен ал элге тие албайт. Мисалы үчүн аялдын эркекке, эркектин аялга эме муктаждыгы бунун орду жок. Onu eç kандай zakon başına ise tiyalbayt. Ana misal için uruksaat bermegen menen başka bermegen menen buzukuluk çoluklar menen bilmenen başka neme bolup gitmeybi. Orçça aytkanda garajdan nikedep. Mına oşondo toktoyt da bu nерсе. Demek баягы ажыраша турган абалдагы үй бүлөнү балдарды көбүнчө атасы жакта калтыруу саясаты ажырашууну азайтат. Ооба. Энди элде бар, энди кээ бир ичип кеткендер бар. Алар аз эле. Аз эле санда бир айылда битти. Бир эле ошону кармап албастан ошону эле көрсөтүп туруп, мына эркек болсо эркек ичип жүрөт. Ал эми ичпеген канча үй бүлө ажырашкандар бар. Bir ayılda bir iki ele içkende onu karma albalıdır, uşuna divesteniye mas jagana oylaş gerek ne? Baldarыбызды terbiyesi için atamenin inen üylönün karmaş gerek. Azırkın günde üylöngöndön ajırашкан köp. Üylönüştü bilbeyt. Kızlar turmuşka kılıştığını çıkıştı bilbeyt. Azır kövrak uşun istedi kebir bana em polar uşun istedi koldop durup kövrak ajıraştırıp жатат. Kızlar yigitler 27-30'ga kirip üylönbey жүрөт. Bu жақсылық емес да. Ошондон баланын тарбиясы үчүн ушул нерсени башташыбыз керек. İnsan кымбат болуш керек. Кыз бала кымбат болуш керек. Кыз бала абийдүү болуш керек. Ошондон элибизде кыз бала жакшы тарбия алган болсо, түшкөн жерге сиңдилерин тартып кетет. Эгер жакшы тарбия ала албаган болсо, атасын үйдө карыйт. Кудай сактасын бул нерседен. Мен ушул азыр күндө ошо 1-2 бала менен калгандар köpçülüğü özünün atıga, orçasıga mat adnoçka kılıp, yakında bir nemede çıkmadı öyle. Zakonda çıkıp, bu nerse bizdin Kırgız eliga, Musulman halkıga bu aram nerse de. Oşol balanın sotku kayrılıp durup, özünün atasının atını yazılış gerek. Bu mat adnoçka degeni bu köçüden tuğdu atası degen söz. Ol bala çoğuygonda namus kılat, izdeyt. Eninde karabay koyuyor, namus kılıp durup sen jaşırgansın dep. Kebirleri, nevrilerine, kızının balasını özüne atıp gözü alganlar var. Bu nesene, bu aram bu nerse. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimde kimi özünün atasını bilip durup başka bir öğüdü atam degen bu söz dozoku degen. Kimnin balasını özünün atasını aytiş gerek de. Alemi janagındalar, alar turmuşka çıksın. Sebep bireudun ekinci nikesiga ötüp algan bolsa, al erkek al balanı terbiyeleyt de.
Анан сүрдөнөт, анан тартынат, анан эркек болуп тарбияланат. Демек бул жерде бар динибизде дагы, салтыбызда дагы бар күбө аялдуулук. Ушу күбө аялдуулук бир даража ушул көйгөйдү дагы чече алат. Көп аялдуулукта көп нерсе чечилет. Мисал үчүн азыркы күндө жана да айтып өттүк го, эркектин аялга, аялдын эркекке болгон муктаждыгы. Аял киши бирөөнүн никесинде болбосо эгелүү болот, ага эсимдейт. Мына мисал үчүн азыркы күндө биздин жаштарыбыз үй бүлөсүн таштап дагы Россияда жүрөт, башкада жүрөт. Кудай тасын, бул нерсе дурус эмес да. Аял киши назик. Мисал үчүн базардан жумуртка алсаңыз, аны лопатка менен эле салып, сеткеге салып көтөрбөйсүз да. Коробкага же бир ченекке биркеге салып, абайлап көтөрөсүз. Ал эми картошканы-чы? Ыргытып Көтөрүп жүрмөйсүз. Мына ошондой аял киши назик да, назик кармаш. Өзүнүн назиктерине аяндыгына аялдар бериш керек, эркектер аялдарды назик мамиле кылыш керек да. Жумшак мамиле кылыш керек. Аял киши өзүнүн назиктигин жоготуп алган болсо, эркекке теңелем деп. Ал нерсе менен турмушунун кийин карыганда кыйналат. Өтө кыйналат. Анан азыркы күндө агай балдарга намазды үйрөтүү, Куран үйрөтүү, кээде байкап жүрөбүз мындай сабак эле үйрөтүп коет, кээ бирлер такырман үйрөбөйт, чоңой сөзү үйрөнүп алат дейт. Ушуга мындай бир динибизден, бир же пайгамбардын сүннөтүнөн кандай бир орто жол тапсак болот. Намаз үйрөтүү, деги эле ошо диний баалуулуктарды балдарга үйрөтүү боюнча. Бул турсуда мен Куран менен жооп берейин, уруксат берсеңиздер. Ошол эле жанагы аяттын кийинки аятында Аллах Таала айтат: "Аузу биллахи минеш шейтанир ражим. Я бунайя акимус салата ва амур бил ма'руф ва нха анил мункари васбир ала ма асабак. Инна залика мин азмил умур." Садакаллах. Ey oğlum, namazыңды толук оку дейт. Намаз бу Алла менен байланышта. İnsan Allah'ını tanıp kalmasa Allah körüp durat, Allah uğup durat, Allah'dan korkut. Aram iş kılgandan, cemen iş kılgandan Allah'dan korkut. Namazыңды turguz. Жақшылыққа buyuru, cemenlikten kaytar. Baldarımızı yaşlığından tarbiyalaygan tarbiyani жақшылыққа buyuruş gerek. Ey balam, dostlarımды жақшылыққа çakır. Sana kıyınçılık жеткен болса, musibet жеткен болса sabır kıl dedi. Baldarımızı sabırdı, çıdamdı kılıp tarbiyalaşıyoruz gerek. Biraz nesige iyilep, anan keyin жүгүрүп барбастаныга балдарды сабырдуу кылуу керек. Мына мисалы үчүн ошо аалымдар айтат да, бала ыйлагенде эле энеси эмчек бере берген болсо, ал чыдамка чыдабас, жалакай болуп тарбияланат дейт. Ошо ыйлаганда коюп, бала бир аз ыйлап чарчайт. Анан дагы неме болот? Кийин ошо бала чыдамдуу болот да. Алла Таала балдарга баны, "Ey oğlum, сага жеткен кыйынчылыкка сабыр кыл" деп атат да. Балдарыбыз бардык нерсеге сабыр кылыш керек. Ата энени эч ким айта албайт, эч ким гарантия бербейт, сенин атаң 80ге келет, 90га келет, сени үйлөйт, сени чоңойтот деп. Ата эненин өмүрү канча. Балдар сабырдуу, чыдамдуу, кайраттуу болуп тарбияланыш керек. Албетте мына ушул иштер намазды толук окуу, жакшылыкка буйруу, жамандыктан кайтаруу, чыдамдуулук бул улук иштерден. Бул улук иштерден. Улук бейишке алып бара турган иштер. Бул дүйнөдө аркаңдан жакшылык ис калтыра турган иштер ушулар. Качан бул жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтар же молдонун иши, же болсо бир төргөткөн аксакалдын иши эмес. Ар бир балдарыбызга кичинесинен ушул нерсеге үйрөнүшү. Агалары иннелерини жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтарсын, досторун кайтарсын. Кээ бирлердин энелери башкарат. Энелер бекем, кээ бирлердин ата. Бирок баланы башкарууда энеси урушса, атасы болушпасын, атасы урушса, баланы энеси болушпасын. Ошол нерсе менен бузулат да. Эгер аталар бар, кээде тарбиялап койгондо энелер сразу бычактай калат го. Ошону Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям балдарыңарды таяк менен эмес, Алла менен коркуткула деген. Мисалы үчүн баланы таяк менен уруп коркутулбайт баланы. Эй балам, бул кылган ишиңди Алла көрүп турат. Алла угуп турат. Алла буну жазалайт. Алланын дозогу бар. Алланын азабы бар деп туруп, Алла менен коркутулат. Бул нерсе арам болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошо неберелери жашын. Ошо нерсени бир садаганы алып жегенде кых деди да. Буну таштады. Жебейт деди. Көрдүңүзбү? Пайгамбардын немесиге садаганы жебейт эле. Ошондой балдарыбызды бирөөдүн акына, эй балам, бул жебе деш керек. Уну жебейт. Балдардын ошондой сабырдуу, чыдамдуулук менен бирге керек эмес нерсени жебешке тарбиялашыбыз керек.
Misal üçün azır günde köp çöçkönün nemeleri, başka nesilere koşulgan şokoladlar var, başkalar ballarga ey balam bunda çöçkönün may var eken, çöçkönün nemesi koşuluptur, jep edip ballar oşu bala nemeni özünü tiya turgan bolsun da, jaşlıktan. O çoң oygondo jolgo kirip alat debeyli. Misal üçün balanın közünçө sigaret çekkenler var, arak içkenler var, balaga arak taşıgandan. Men bir özüm başından ötken esen aytып берейин. 7-6 klastın baldары Kur'an ürgөнү келет эле да. Анан бири үйдөн эки бир тууган келет. Анан улуусу айтты. Менен сурады. Ата арак алып кел десе, же сигарет алып кел десе, алып келиш керекпи, алып келбеш керекпи dedi. Менин эсим болуп калды. Мен буну көп жерде берем. Алып кел десең, алып кел десең, Аллага күнөөкөр болосуң. Алып келбе десең, бала менен атаны каршы коесуң. Жаш наристенин сурообу ушундай. Мен айттым. Атаңды бирөө сөксө капа болосуң, не кыласың дедим. Неге сөгөт дедим. Бирөөдө сөктү десем, урам деди. Сөккөн үчүн урасың, ушундай кулагыдан да өтүп кеткен үчүн сен урасың десем, неге сөгөт деди. Барекелде. Атаңды сөккөн адамды урсаң, анан атаңа сен өзүң уу алып бересиң деди. Атаңдын өмүрү узун, тени таза болушун каалайсыңбы, же тезирээк өлүшүнү, же болбосо оорукчан болушун каалайсың десем, өмүрү узун, тени таза болушун каалайм деди. Анан эме болуп кетти. Кийин балдар келбей койду. Көп келбеди. Балдар чоңойду. Ошо балдар Россияга барып иштеп, 10 жылдан кийин ана атасы менен бирге сүйлөшүп калып, атасы өзү айтты ушунусын. Мени кечиресиз деди. Эмне иш кылдыңыз? Мен кечирим сураган десем, сиз менин балама жакшы тарбия бергениңизди мен түшүнгөн эмес экенмин деди. Достору менен арак ичип отуруп, баласын чакырып дагы арак алып кел десе, bir досу менен барып дагы Айшаталардын алдыга барып туруп, ата мен сиздин өмүрүңүз узун, тениңиз таза болушун каалайм депти да. Баса баягы ичип отурган адамдар какалап, көрдүңбү сен балаңды молдого жөнөтүп атасың, бузган да бул. Мына сени тениңди албай жатат депти. Кийин анан ошондон кийин токтотуп коюп жөнөтпөй коюптур да. Бала чоңоюп Россияга барып иштесе, башкалар машина минип келе башын. Бул акчасын коруп атасына жөнөтүп аткан. Ата эмне кылайлы? Өзүңүз билесиз деп. Азыр күнгө чейин атасын. Каның? Балага ошол сөз, эгер сен айтпа, бул арак алып келбе деген болсоңуз, бала атасына неме болуп калат да. Душман болуп калат. Жанагы өзү түшүнгөндөй мени баламды бузуп атат деп. Ал эми алып келе бер энди атаңның урматын кылыш керек десең, Алла арам кылган нерсени бала ташый турган болот да. Азыр ошол бала бир мечитте канча балдарды окуп жатат. Канча балдарды тарбиялап жатат. Ошон үчүн балдарыбызга албетте туура суроо бергенде, жаш баланын суроого да туура зерикпестенге жооп бериш керек, туура жооп бериш керек. Жооп бере албаган болсо, унчукпай койсун дагы бирөөдөн сурап келип жооп бериш керек. Анан агай азыр биздин маданиятыбыз, динибизде да бар. Үйдүн эң кичүүсү ата-энеси менен жашайт. Чоң ата, чоң аналардын колунда неберелер менен. Сизде дагы үйдө неберелер болсо керек агай. Чоң ата, чоң аненин ошол бала тарбиясындагы ролу, орду кандай? Бул өтө чоң ата, чоң анеси менен болгон бала ошолор деңгээлде сүйлөй турган болуп калат. Өзүңүздөр да байкасаңыздар болот. Чоң ата болуп калыпсыздар. Чоң ата болуп калат да, сүйлөгөн сөзү, анан баягыдай уяз сөздөрдү айтып сөгүнбөйт да. Таасири чоң болот. Анын көз карашы ошондой сүйлөгөн сөзү ошондой кичинеле болуп аксакалдай сүйлөп калат да. Ошон үчүн ата-эне Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул туруп айткан, аксакалдар менен бирге отургула, илимдүүлөрдөн сурагыла, эл башкарган адамдарга аралашкыла деген да. Топурагы чыгып жаткан жерде жамгырдын суу менен көгөрткөндөй өлгөн дилде Алла Таала илимдин нуру менен тилди деди. Сураганда илимдүүдөн сураш керек. Ажылардан, же болбосо давачылардан сурабасын, илимдүүлөрдөн сураш керек. Кайсы маселени боло турган болсо. Алар акыйкат менен чечип берет. Билбегени билбедим дейт да, илимдүү адам. Анан отурганда инсан өзү теңди менен, же өзүнүн кичинелери менен жүрсө, акыл өспөй калат. Канчалык улуулар менен жүрсө, ошол деңгээлде акыл өсөт да. Себеп аксакалдарда өзү бир 70-80 жыл жаган болсо, нардагы 50-60 жылдык окуяларды билет. Тажрыйбасы бар, башкасы бар. Анан жаштардын алдында уяз сөздөрдү сүйлөбөйт, башка нерсени сүйлөбөйт. Өзүнүн жаштар өздөрү менен өсүп, ичкенин сүйлөйт, башка кызга барганын сүйлөйт, башканы сүйлөйт. Пайдасыз сөздөр менен өмүр өткөрүп атат. Же болбосо ошо жайындасы айылга чоң ата чоң аненин жанына жөнөтүп келип алып туш керек.
Ооба жазында ошо балдар 4-5 класстан кийин балдарды чоңоталарга берип эле коюш керек. Жок дегенде 2-3 жыл жүргөсөндө көп пайда алып калат да. Анан жок дегенде жазында ата-энелердин алдыга жөнөтүш керек да балдар. Бул ошондо агай жана башында айтып өтпөдүңүзбү, пайгамбарыбыз дагы айылга жөнөткөн деп. Бул өзүнчө бир сүннөт десек да. Ооба. Алла Таала Кур'анда айтканда, силерге үлгү Расулуллах бар деген. Жашоодун бу, ибадаттын бу, саясаттын бу, кайсы нерсенин болсо үлгүсүндү пайгамбардан алсак болот да. Бардык нерсеге динде жооп бар. Жоопсуз калган нерсе жок да. Ошо баланын пайгамбар атасыз өстү, энесиз өстү, жетим өстү. Бирок кандай тарбиялуу болду да. Ошон үчүн пайгамбардын немесиде үлгү бар да, жашоодо үлгү бар. Анан агай дагы бир маселе бар да, биздин могу катталуучулар да көп сурайт комментарийде. Кыздардын тарбиясында атанын орду, кыздардын тарбиясы кандай болуш керек? Бир ата катары, же бир чоң ата катары, ошону бир тажрыйбаңыздан бөлүшө кетсеңиз, кандай тарбиялайсыз? Мен хадис менен жооп берейин бунуңузга. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кимде ким 3 кызды тарбиялап бойго жеткизген болсо 5 важип болду деген. Бирөө сурады: "Я Расулулла, 2 кызды тарбиясы, 2. Дагы бирөөсү 1 кызды тарбияласын, 1 кызды." Кыздардын тарбиясы элдин бузулушуга дагы аялдар ролу чоң, элдин оңолушуга дагы аялдардын ролу чоң. Ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 3 кызды тарбиялаган да. Бул кыз, бул эне медресе дейбиз го. Эң кымбат нерсе адам тарбиялаш. Адамды, айванды тарбиялаш оңой. Айванды байлап коесуң, тура берет. Байлап койсоң тура берет. Таякты алып барсаң коркот. Ал эми адамды тарбиялаш. Ошон үчүн адамдын бунун тарбиясы үчүн эне тарбиялуу болуш керек. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 3 кызды тарбиялаган, 5 важип болду. Албетте балдардын, кыздарыбыздын тарбиясы болгон болсо, баягыда айтып өттүм, кыз бала жакшы тарбиялаган болсо, барган жерге сиңдилерини же коңушулардын кыздарын тартып кетет да. Баардыгы эле ушундай экен деп алып жууч келе берет. Жакшы тарбия албаган болсо, кайтып келип атасынын үйдө карайт. Биз эркек балага караганда кыз баланын тарбиясына көбүрөөк көңүл буруш керек. Айрыкча эне дагы, ата дагы да. Кыз балдардан көңүлү назик болот. Ого назик мамиле кылыш керек. Караң, Алла Таала аял кишинин бар жогун назик кылган да. Доошу назик, көңүлү назик. Кармасаң колу дагы жумшак, назик. Ошон үчүн назик кармаш керек. Назиктик, жумшактык менен баягы кыздар өзү бир неме болот да. Ооба, тарбияланат. Анан кыз балага эркектей мамиле кылбаш керек да. Биз могу көбүнчө шаарда жашагандар, айрыкча биздин курактагы аталар, апалар, жаш ата-энелер тажрыйбасызбыз, көп нерсени жаңы көрүп атабыз, биз үчүн чоң бир жаңылык бул. Ошо батирде жашаган, бир кабат үйлөрдө жашаган жаш ата-энелер эркек балдарында күчтүүрөөк болуш үчүн бир кандай бир методикалык, бир усулдук кеңештерди бересиз? Азыркы күндө көпчүлүгү балдарды тарбиялай албай калбагандыктан спортко жөнөтөт да. Палван болот, неме. Бирок спортту билсин. Бирок спортту имандуу тарбия болбогон болсо, спортту билгенде бандиттердин баары спортсмен болот да. Балдар андай болуп каласың. Жок, баланын эң биринчи тарбия имандуу, диндүү менен. Ата-эненин өзүдө дин болсо, динди бекем кармаган таква устазга берген болсо, баланы да кызга да ошонун тарбиясын алат да. Устазды дагы таквасын тарбиялаш керек. Ата-эненин өзүдө да таква болуш керек. Мына ошондо. Сөзүбүздүн башында айттык го, тамак деп. Таква деген болсо кебирлери селдени же болсо жанагындай узун кийимди таква деп түшүнөт. Же болсо намазды эле түшүнүп алат таква деп. Намаз бул Алла менен байланыш. Таква Алладан коркуу. Мамиледе таква болсун. Сүйлөгөн сөздө таква болсун. Соода кылса соодасында таква болсун. Жүргөн турганда таква болсун. Алла көрүп турат, Алла угуп турат, Алладан коркуп турган болсо, ар бир мына ошон таквадар инсандын тарбиясы таасири күчтүү болот. Мисалы үчүн илимдүүлөрдө да, мечиттин имамдары, башкалары мына ошолордун таквасы боло турган болсо, адамдардын колунан үмүт кылбаган илимдүүлөрдүн сөзү таасирлүү болот. Сүйлөгөн сөзү адамдардын жүрөгүгө тиет да. Жакшы адамга, жаман адамга. Жамандын
Mesela jaman turista söylеген болса, şoga diye berет, meni aytып özden özü sögüne berет ал. Жакшы адам болса, калбы жумшайт да. Таквалыкта ушундай неме. Ал эми таква болбогон алымдардын сөзү адамдардын кулагы жетет, жүрөгү жетпейт. Өтө жакшы сөз сүйлөдү дейт, эмнени сүйлөсүң билбейт. Өрүп кандай болуп калат. Чоң рахмат, Аллах разы болсун. Урматтуу достор, биздин студияда Абир кайрымдуулук фондунун негиздөөчүсү, коомдук ишмер Молдо Исмаил уулу Мухаммад Ажы агайыбыз, устазыбыз болду. Агай, чоң рахмат, Аллах разы болсун сизден. Рахмат. Могу биздин катталуучуларыбызга, деги эле биздин келечек муунга бир батаңызды берип койсоңуз, ошону эмебизден жыйынтыктайм. Мен өтө бүгүн ыраазы болдум. Азыркы күндө менин өзүм да көйгөй, менин эле эмес бүтүн элдин көйгөйү да ошо баланын тарбиясы, бала туста болуп жатат. Азыр баланы чоңдор да башкара албай калды. Кичиктер да башкара албай калды. Анан баламды көпчүлүгү баланы Россияга барып тарбиялайм, орусча билсе деп туруп, ошол чөп ката болот ушул нерсе. Кыргыздын жомогу илгери чалды кемпирдин же болсом Элимандын 9 тентеги. 7 уулу чалды кемпирдин 7 уулу бар экен, 7 өнөрү бар экен. Биздин жомоктор ушундай тарбиялеген. Ал эми орустардын жомогу жылы были один старух и старуха. Где Иван? Марусянын үйүндө ал. Ата-энесин карабайт да. Анан бизге өтөт дебейли. Кечеги атеизмде ошол орустардын немесин өтө сүйүп, ошондой жашагандар азыр карып 60-тын 70-тин тегинде жалгыз өздөрү отурат. Биздеги орус кемпир, орус чалдарга окшош болуп калды да. Демек баягы жомоктордо баяндалган жалгыз чал кемпир деген эпизоддор кичинесинен баланы ата-энең таштап коер, эзнептеп кетет деген бир немени берет да. Ооба. Жомоктун көбүндө таасир бар бул нерседен. Бизде баягы ырсалды ынтымактын 7 баласына кайрып берген. 7 баласыга неме кылат? 7 баласынын 7 өнөрү бар экен. Шыктандырат да, илимге, билимге, өнөргө тарбиялайт. Рахмат, мына передачаңар алып баруңар элге жетсе, иншалла, бул пүчү эмес урук болот. Бул адамдардын жүрөгү тиет. Кеч болсо да өнүп чыга турган нерсе да. Алла ишиңерге береке берсин, өмүрүңөргө береке берсин. Аллахым элибизди, жерибизди, динди, мамлекетти өрүштүп, жаштарыбызды кулк мүнөздүү, ата-энеге бооркер, мамлекетини, элини, динини сүйө тургандардан кылсын. Келечекте биздин элдер дагы, биздин мамлекет дагы башка муктаж жерлерге жардам бере турган, башка муктаждарга жана кол суна турган алдыңкы мамлекеттерден болуп өсүшүнө Алла насип кылсын. Эгер ушундай адеп ахлак менен барсак, албетте ошол даражага чыгабыз. Рахмат. Рахмат. Саламат болсун.